Мой муж уже несколько лет не получает заработанную зарплату, и он обратился в суд. Суд принял решение о выплате заработной платы, а также пени и процентов за нарушение выплаты. Но руководство заводов, где он работал, это АО «БМЗ» и ГП «БШЗ», бывший завод Ленина, не выплачивают ни саму сумму, ни проценты положенные. Он обратился в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру города Бишкека, районную прокуратуру, судебный департамент, фонд госимущества, Ленинский РОВД. И никто не может заставить руководство этих заводов в лице Попикова и Сарбанова выплатить то, что положено по закону. Я хочу сказать, что почему я здесь, а не мой муж, потому что он в результате перенесенных волнений получил инфаркт обширный, и ему провели операцию на сердце, шунтирование. Я хочу обратиться к президенту нашей республики. Уважаемый господин президент Алмазбек Шаршенович, я думаю, что только вы можете заставить руководство завода и все бюрократические наши органы исполнить решение суда и выплатить то, что причитается по закону. И я думаю, что вы последняя надежда моего мужа и сотен рабочих, которые находятся в таком же положении. Акыркы 4 жылдан бери Бакай Ата районунун Кең Арал айылындагы дет бала-бакчаны мамлекетке айыл өкмөттү кайтарып берүү боюнча иш кылдык. Жогорку соттон өтүп кеткен мөөнөтүн калыбына келтирип, жана 2015-жылы Бакай Ата районунун сотун утуп, 2016-жылы Чүй область соту детсатты утуп, мамлекет ошол айыл өкмөтүнө кайтарылсын деген чечим чыккан. Эми андан бери бир жарым жылда өтүп кетти. Мен бу менен айткым келет, ушул Талас областынын прокуратурасына, Бакай Ата районунун прокуратурасына жана жогорку кеңештин мыйзам жана сот боюнча комитеттерине ушул детсат боюнча, Кең Арал айылындагы детсат боюнча уголовный кылмыш ишин козгоп, ишти улантып берсеңиздер деп. Бишкек шаарынын тургунумун, келечек конушунда жашап жүрүп жакшынакай тааныш эжебиз Мурзалиева Гүлнур Токоновна алдап келип үйүбүздүн документин алып жазатып, 1 айга акча алып турайын деп алдап колдон колго сатып жиберген. Бул аялдын үстүнөн иш козготуп, чуркап такыр эч майнап чыкпай жатат. Шаардык прокуратурага жаздык, алар Октябрьский прокуратурага жөнөттү, Октябрьский РОВДга жөнөтүштү. Чуркап такыр эч майнап чыккан жок. Такыр иш козгой албай койдук. Чуркабаган жерибиз калган жок. 6 жылдын жүзү болду. Соттагы тигилердин пайдасына чечип жатат. Чындык кайда билбейм, чуркап эле жүрөбүз, колубуздан эч нерсе келбейт. Тигил аялга эч чара колдоно албай жүрөбүз. Соттон сотко чуркап, балдарымдын баары көчөдө калды. Ошол аялга чара колдонуп бериңиздерди суранабыз. Мен Кожомкулова Мира ушул Бишкек шаарында Туңгуч киши микрорайонунда квартирада турам. Үй бүлөм менен 3 балам менен авто сырсыкка кабылганбыз. Ушул жогорку кеңешке келген себебим ушу ижарага турган турак жайымдын маселеси боюнча келдим эле. Ушул маселемди чечип беришсе деп келгем. Бирок ушу 2 базардан бери келем. Ошо келген тандаган ушу депутаттарга кайрылган депутаттарым кабыл албай жатат. Колдон келсе, эгер ушул мен көйгөйүмдү укса, ушу жогорку кеңеште отурган депутатта агайларыбыз
мен ушул көйгөйүмдү чечип ушул ситуациядан мени чыгарып коюшса аябай чоң рахмат айтат элем. Мен болгон сөзүм ушул. Рахмат.